Жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун Оштогу бөлүмүнө күнүгө 100гө жакын адам кайрылууда. Көпчүлүгү Россияга барчулар. Аталган өлкөдө миграциялык мыйзамдар өзгөргөн үчүн толугураак маалымат алып жатышат. Ооба, мыйзамдар өзгөрдү деп атат. Азыр Россияда мыйзам катуу болуп жатат деп айтышууда. Эрежелер толук сакталбаса кайра артка кайтарылат экен. Ошол себептүү борборго толук маалымат алганы келдим. Өзүмдү кара тизмеге түшүп калган жокмунбу деп текшертип жатам. Россия Федерациясындагы жаңы мыйзамга ылайык 2025 жылдын 1 январынан тарта чет элдик жарандардын аталган өлкөдө болуу мөөнөтү кыскарды. 5 февралдан күчүнө кирген мыйзамга ылайык миграциялык мыйзамдарды бузгандарды өлкөдөн чыгарып кайра кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. Негизги өзгөрүүлөр. Биринчи, Россияда болуу мөөнөтү кыскартылды. Эми чет элдик жарандар 180 күндүн ордуна 90 күн гана жүрө алышат. Бул мөөнөт аяктаганда кайра келүү үчүн кеминде 90 күн сыртта болуу талап кылынат. Узак мөөнөткө калуу үчүн жумуш келишими, туруктуу же убактылуу жашоо уруксаты керек. Экинчи, документтери туура эмес же мөөнөтү бүткөн мигранттар депортацияланат. 2025 жылдын 5 февралынан тартып миграциялык мыйзамдарды бузгандарды өлкөдөн чыгарып, кайра кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Россиянын полициясы жана миграциялык кызматтары текшерүүлөрдү күчөттү. Үчүнчү, катталуу эрежелери күчөтүлдү. Жаңы эрежелерге ылайык мигранттар келгенден кийин белгилүү убакыт ичинде жашаган дарегин каттоого милдеттүү. Катталбаган мигранттарга айып салынышы же өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Жаңы эрежелер кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этип жатат? Айрым мекендештерибизден видео чалуу аркылуу сурадык. Азыр основном ошо регистрациялар күчүнө кирди. Регистрация ошо базага туруктуу катталыш керек болуп атат. Ошо жашаган жайына. Жашаган жеринде регистрация чыкпаса, ошо депортация кылып атат. Посредниктер деген көчөдөгү общественный бир жерлерге деле коюп коет, хостел, общиталарга коюп коет. Алар деген жүздөгөн адамдар коет, 10 күн, 15 күндөн эле чыгып кетет да, ал базадан ыргып чыгып кетет. Билбеген адам анын базада бар деп эле ойлоп жүрө берет да, баргандан кийин базада жок болот, анын официально иштебеген болуп чыгат да. Расмий маалыматтарга караганда учурда Орусияда 334 000 кыргызстандык бар. Алардын 72 000 мыйзамсыз жүргөнү айтылууда. Бул тууралуу Мигрант Чекит KG сайтына расмий жарыяланган. Россия Федерациянын аймагында жүргөн 72 000ге жакын жараныбыз мыйзамдарын бузуп жүргөн жарандарыбыз боюнча тизмене киргизгенбиз. Маалыматтар ал жактагы жүрүү эрежелери, мыйзамдаштыруу жолдорун кандай тартипте жөнгө салса болот, ошол боюнча маалыматтарды толук аларга түшүндүрүү жүргүзүлүп келип атат да биздин борбор тарабынан. Эми буга чейин биздин жарандарыбыз кандай Россия Федерациянын аймагына достору, туугандары же башка жолдор менен барып эле ал жерде эч кандай эмгек келишими жок эле иштеп жүрүшкөндөр да. Эми азыркы мыйзамдар бул бир четинен ал жактагы жүргөн жарандардын так санын билүүгө бул жакшы эмес. Тышкы иштер министрлигинен билдиргендей, учурда мигранттарга 30 апрелге чейин документтерин иреттеп алууга уруксат берилди. Анда Россияда иштеп жана жашап жаткан кыргызстандыктар документтерди тактап, мыйзам бузбоого өзгөчө көңүл бурушу керек. 2025 жылдын 1 январынан 30 апрель 2025 жылга чейин бүт баягы миграциялык законду бузуп, убагында учетко койбой, убагында баягы Сахаровдагы миграциондук центрге барып, бармактарын, колдордун бармактарын тапшырбастан, сүрөттөрүн тапшырбастан жүргөн биздин учетко турбай жүргөн мигранттарга тиешелүү болуп атат. Өтө катуу өздөрүнүн баягы укук коргоо органдарына койгон талаптарын өтө катуу сурап, ошолордон коргоо органдарынан ушул иштер жүргүзүлүп атат. Адистер мигранттар эске алчу жагдайларды дагы бир ирет эскертишет. Паспорт, миграциялык карта, эмгек келишими жана каттоо сөзсүз болушу керек. Жумуш берүүчү менен келишим түзүп, жаңы мыйзамдар боюнча катталуу талаптарын так аткаруу маанилүү. Андан сырткары ички иштер кызматкерлеринин документтерди текшерүүгө укугу бар. Бардык керектүү кагаздарды өздөрү менен ала жүрсө жакшы болмок. Эгер көйгөй жаралса, Кыргызстандын Россиядагы элчилигине кайрылуу абзел.
Зыйнат Ибраимова, Мунар Арзбек уулу, ЛТР, Ош шаары.